Салам Суперкейчи порталынын көрүүчүлөрү, биз азыр Бишкектин четиндеги Маевка айылында турабыз. Бул үйдө Айзада Кожобергенова уулу менен бирге жашайт. Ал мындан 7 жыл мурда Суперкейчи аркылуу коомчулукка кайрылып, ага кайрымдуу бол фонду дал ушул 2 бөлмөлүү үйдү салып берген. Биз бүгүн Айзада Кожобергенованын учурдагы абалы, азыркы жашоосу тууралуу сиздерге чагылдырып берүү үчүн атайын келип отурабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Канча жашыңызда күйөө тийип ошо төрөлдү уулуңуз? 36, 37 yaşında çıktım. 3 yıl yaşında. 3 yıl yaşında töröldüm. Men yoldaşımla birinci anca demetken yok mu? Akvalıma yaşadı. Yoldaşım yaxşı gördü beni. Güyüm özü yaxşı görüp özü verme kaldı. Anan erkek süyse alat degendey. Güyüm aytı men kakkalım. Oşontin үйдөнүп алдык, анан кийин мен эми жакшы көрүп келаткандан кетип калды. Айзада эже, кандайсыз? Жакшы отурасызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Биз атайын Суперкейчи порталы сиздин азыркы абалыңыз тууралуу билип кетели деп кабар алып кетели деп атайын келдик. Мен Кожобергенова Айзада мындан 6 жыл мурун төрөгөндө ошо Суперкейчи тартты эле мени. Квартирада жүргөндө, жана Акбусоодо жүргөндө тарткан. Андан бери мына 6-жыл, 7-жылга кетип атат. Ошо Суперкейчиге дагы рахмат, силердин сайтыңарга дагы ошо силердин аркаңар менен, силер чыгарган менен Азамат Байматов келип мени таап, ошо аркылуу ошонун демилгеси менен азыр фонд болуп түзүлгөн, кайрымдуу болуп фонду. Ошо аркылуу демилгеси менен дагы тартып анан эме кылышкан. Коомчулукка чыгарган. Коомчулук эл журт, калын эл журтум бар экен, кыргыз элим. Баардык биригип ушуну үйдү көргөлү. 2016-жылы салып беришти. Айзада Кожобергеновадан кабар алуу үчүн үйүнө барганыбызда ал үйдө жалгыз экен. Уулу интернетте жатып окугандыктан аны дем алыш күндөрү гана үйүнө алып келет. Мектептер алыс болгондуктан ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген эне үчүн баласын күндө алып келүү оор. Азыр балам 1-класс интернетте окуп атат. Бу акыбалыма жашап алып келе албайм деп, жол биз жакта мектептер алыс. Ошондон интернетке бергем, жана Нижний Чүйдө. Манас аэропорт жакта турат, жаңы жерде. Ошол жакта окуп атат, жакшы. 1-класс уже 3-чейрек бүтүп атабыз. Учурдан пайдаланып ошо интернеттин жааматына, мугалимдерге, завучтарга чоң рахмат. Балам 0 барган. Аны окусам эле окубай, аны да билбей азыр кошуп жазып, кошуп окуп калды. Эсептеп чыгарып калды. Рахмат аларга дагы. Келечегим да, үмүтүм да уулум деген жалгыз бой эне баласы тууралуу бирдей көздөрү жайнап, бирдей жашып айтып берди. Бир доктор болгусу келет, мени аяктырат, анан кегиштер милиция болгусу келет, эми бала ар кандай да. Азыр эми окуганда сүрөткө кызыгат экен, анан математикага кызыгат экен. Мен байкем математик болчу. Ул байкем бар эле суга түшүп 9-классына каза болгон. Ошо математикага эме болчу. Жакшы болчу, математикадан азыр жакшы өстөрүп атат. Анан дагы көрөбүз дейм. Атасына копия. Анан кегиштер мен бул байкем бар болчу. Ошо мен туугандарым ошого окшоштурат да. Анан кегиште атам окшоштурат дейм, билбейм. Бирок атасына копия коюп койгондо ошо дини башынан бери окшош да, кышынан беричи. Ошондон бери окшош. Анча-мынча кыялдары мага окшошуп кетет. Мен көргөн күндү көрбүз экен. Ошо эметип бакча чогултуп, азыр мына көчөлө төрөгөндөй болдум эле, көчөлө колума алгандай, эми колумда боорум алдым. Мына окуп калды. Эми замат эле 11-классты бүтүп калат.
Men oyum ошол да. Анан окуусуна кантем. Кантип үйлөндү деп эле. Ооруп калса да ойлонбосун. Айзада Кожобергенова жолдошу кош бойлуу кезинде эле таштап кетип калганын, андан бери бир да жолу келип кабар албагандыгын айтат. Жолдошум азыр билбейм каякта экенин. Эми интернет аркылуу мени Кытайдан да, Индиядан да көрүп атышпайбы? Силердин сайтыңардан көрөт, Одноклассниктен, бүт эле сайттарда барбыз да. Анан ошонун баарынан көрдү да, интернетти жакшы билет. Анан эми көрдү болуш керек, кантип көрбөсүн. Баламды эметпесе дагы мени тааныт да. Кайрылган жок. Эми азыр кайрылса деле кеч болуп калды го дейм. Анан балам сурай элек азыр. Өзүм да коркуп жүрөм, качан сурайт деп. Бирок сурасам эмне болгон келер айтат, коюлуп калды анан митти дегенди. Мен айтпайм, болгондой эле айтам. Кайненем алып кеткен. Сен коляска сүйрөп жүрөсүңбү, балак таяп жүрөсүңбү? Жашабайсың деп эле алып кетип калган. Ошончо эле жок. Эми кайненемди эле түшүнөм мен. Анткени мен энем да. Мен да баламды ошентпек болушум керек. Мисалы үчүн да. Бул оору башымда жок болсо. Каарманыбыз мамлекеттен өзүнө 4000 сом өлчөмүндө пособие алат. Эне бала дал ошол акча менен күн көрөт. Пособие алам 4000, балама 8-10 сом алам. Ошо кышында светим 6000, 6,5 болуп кетет. Эптеп чукултуп, эптеп ойнотуп атып анан акчаны бошунча чоюп атып анан свет төлөп калабыз. Азыр анткени свети мен көп чыккан үчүн азаматтар жылуу пол кылып берген, оча калбайсың депчи. Ошон үчүн светим көп чыгат. Ал бизде льготаны 6 жыл мурун алып салган. 6 жыл. Ошондуктан өзүм да больницага жата албай, льгота жок үчүн 100% төлөйбүз деп деле. Ошо светим анан баламды ойлотам. Анча-мынча фонд Азамат Байматовтар келип турат. Кабарымды алып турат. Кыздар бар биякта. Барышкамдар бар. Күзат эжелер келип турат, достор тобу. Ошо достор тобуна да рахмат чоң. Гүлбө курбум да өтүп кетти. Мана саламат болсун. Ошо достор тобун көргөндө, күлгөнү көргөндөй болуп сүйүнүп калам. Эле жок. Ушума жан бизден алып кетти. Кайрымдуу бол фонду үй бүлөгө кошумча киреше болсун деп чакан монча салып беришкен. Бирок пандемиядан бери адам келбей мончосу иштебей калган. Каарманыбыз эми ал жайды батир кылып ижарага берсем кошумча акча болот эле деп эки көзү төрт. Байна салып беришкен. Байна азыр биякта көбөйүп кетти. Пандемияга карата дагы көп түшпөй калды азыр. Ошо пенсия менен жашап атам. Ошо байнаны квартира кылып салайын дегем. Ошо акчам жетпей атат. Ошо чогултуп атам кичинеден. Каарманыбыз төрөлгөндөн бери эки буту баспайт. Апасы кош бойлуу кезинде унаасы үзүп кетип, ошондон улам ушундай абалга келген. Ал ата-энеси, бир туугандары тууралуу төмөндөгүлөрдү айтып берди. Апам боюнда бар кезде машина уруп кеткен экен, апам экөөбүздү. Ошондон сентриян турамыш түйүлүп калган экен да. Бала кезимден эле болгон экен. Апамдардан мен бөлүм чыкканым 36 жашымда бөлүм чыктым. Өзүмчө оокат кылайын деп. Мен азыр 4 тууганмын. Апам атам жок. Атамдын өлгөнүнө уже 15 жыл болуп калды. 15-14 жыл болуп калды. Апамдыкына болсо 3 жыл болду, 4 жылга кетип атат. 3 кыз, бир уулубуз, 2 кыз турмушта, инем кичкей. Эми катташабыз. Бул эмеге чыккандан кийин уже катташып калдык. Катташып атам азыр, келип кетип. Азыр менден кийинки сиңдимдин кызы үйдө, азыр мектепте. Сиңдимим колумдан келишинче жардам беришет. Келип жардам берген эмне? Келип акыбалымды сурап, кандайсың, жакшысыңбы деп койгонуң эле да. Анан бир туугандар менен түндүк элек, төшүк элек, өзүнчө турмушка чыккан бала чакасы бар. Ошентип эле жашап атабыз.
Айзада Кожобергенованы дарыгерлер дарылануусу керектигин айткан, бирок анын акчасы жоктугунан улам убагында дарылана албай келет. Себеби мүмкүнчүлүгү чектелгенине карабай ооруканаларда эч кандай жеңилдик каралган эмес. Пандемияга карата эч больницага жата албай атам биринчиден. Экинчиден эме акчам жок жаткангачы. Анткени бизде 100% төлөш керек болот. Мындагыдай льгота жок. 5000 болсо 2,5 миң, 2,5 миң болсо 1,5 миңден льгота жок. Ошон үчүн азыр баары кымбат. Азыр тем более балам окутуш керек, балам эле барып келген эле 500-600 кетип калат такси менен. Маршрутка менен барып келгенге эле. Анан азыр 6 жылдан бери байыны бир эметип көрүнсөм, жүрөгүмдө бар экен дешти да. Жүрөгүмгө кызылган деп байыны бир больницага барып кызылып аткандан эмне болуп атат деп барсам, жүрөгүмдө бар экен, нерв болбо дешти да. Дарыланыш керек дешти, бирок кайсы эмеме дарыланам?